кассалык чектер салык кызматынын лотерея системасы аркылуу кантип текшерүүдөн өтөт жана кабыл алынат. Сканерден өткөн кассалык чектердин салык кызматынын серверине келип түшүүсү автоматтык түрдө текшерүүдөн өтөт. Лотерея системасы салык кызматынын базасынан кассалык чектерди таппаган учурда аны 24 саат өткөндөн кийин кайра сканерден өткөрүү зарыл. Эгерде 24 саат өткөндөн кийин лотерея системасы кассалык чекти таппаса, катышуучу салык чек тиркемеси аркылуу даттануу жибере алат. Чекти берген субъект текшерилет. Кол менен терип киргизүү жолу менен каттаган кассалык чектердин салык кызматынын серверине келип түшүүсү автоматтык түрдө текшерүүдөн өтөт. Маалыматтардын туура толтурулгандыгын текшерүү керек. Биринчи баш байгелердин утушу 2023 жылдын 1-июлунда өтөт. Катышуу үчүн салык чек мобилдик тиркемесин жүктөп жана ада катталуу керек. Ошондой эле таксалык KG белгиси бар кассалык чектерди талап кылып, алардын QR кодун салык чек тиркемеси аркылуу сканерлөө керек. Топтолгон ар бир 1000 сомго бирден ID билет берилет. Ийгилик каалайбыз.